Сүйлөбөс эле түшүнүп калганбыз да бизче. Кол жаалар менен Жамбыл Камчыев. Кожо, сен башка улуттардан ошол үйрөнүп кыргыз тилин өздөштүрүп, анан искусство тармагында аралашып жүргөн биринчи бала эмессиң, акыркысы да эмессиң. Сага чейин да болушкан. Ким? Айтпай эле коеюн. Жа айтың. Сайылдыңызбы айтың? Жанбек Шорпон билеби? Ооба. Ошол дагы кыргыз эмес болот. Тазвон таштап атат качан Жамбыл келет деп. Анан дагы бар, башкаларын да билесиң. Ооба. Юрий Баков сен тууганың эмеспи? Жок, өлүп кетейин. Анда сага ийгилик. Рахмат. Кожо, Кенге барам. Мен Кан деген жерди айтып коеюн. Баткен облусу Кадамжай район Рудникан деген айыл. Ошол жерден болом. Ошол жерге мен сен туулуп электе 77 жылы телефондун линия тартканбыз да. Ошол жылдары советский обеспечение бар эле да. Сиз келип кеткениңизден кийин ушу орустар бардыгы кетип калды да Жамбыл. Азыр Рахман айтты, тез жүргүзүлө деди. Себеби убакыт аябай тар экен. Неме телевидение тартып атканда неме жетпей калат эмес да. Ошон үчүн азыр мен тез сүйлөгөнгө аракет кылайын. Сиздер да тез кол чабыңыздар. Кечеги өтүп кеткен майрамыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Чын жүрөгүмдөн эмес, чын өпкөмдөн, бөйрөгүмдөн, боорунун атынан, башка ички тышкы органдарымдын атынан сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм. Анан мага айтты, тез сүйлөдү. Ошон үчүн мен кыскартам программаны. Азыр бардыңыздарда сотка бар. Соткасында заряды барлар тартып калсаңыздар да болот. Себеби кийин телевидениеде муну чыгарбайт. Мен азыркыча номерлерими. Анан кийин сиздер таппаган интернетте да болбой калышы мүмкүн да. Азыр бардыңыздар сотка бар. Сотканы сиздер эмес, жаш балдардан тартып карыган чалдарга чейин үйрөнүп алышты. Шал кемпирлер да билишет. WhatsAppка киргенди билет, башка жактарга киргенди билет. Ошондой эки аксакал ошто эле 70-тен ашкан. Кемпирлер өлүп калганбы же ажырашып кетишкенби? Интернеттен эки кемпир менен таанышып, төртөө жолугуша турган болуп калышты. Бир жерде болжолдошуп алып, Новай парктан кетип алат экен экөө чалдар. Азыр барсак, кемпирлер жолугуп калса эмне кылабыз дептир. Эмне кылат элек? Чайханага заказ беребиз, аш заказ кылабыз. Бир коньяк алабыз дагы, ичип жеп, кечкурун экегиден таркап кетебиз дептир. Десе, чалдардын бири, "Новай койсочу" дептир. Десе, "Новай койсо иштек эмес, ынап калсам эмне кылабыз" дейтмиш. Ар кимдин проблемасы ар башка да. Анан дагы бир молдо киши телефондон жанагындай хадистерди, түрдүү окуяларды качан орозо башталат, качан бүтөт, ошолордун баардыгын жазып, WhatsApp'тан таркатып турат экен да. Сооп болот деп. Ошентип отурса, эчтен бир келин келип калды. Молдо ка мүмкүн экен. Мүмкүн келе. Мага жардам бериңиз. Менин күйөөм башка аял менен жүрүп кетти. Десем, эмне? Жүрүп кетсең да сен намаз оку, ибадаттарын кыл, Алладан сура. Куда мага ушу күйөөмө инсап берсин, ыйман берсин десең, келет кайтып күйөөм. Десе, келин айтат, мен өч алгым келип атат деп. Кандай өч аласың десе, мен дагы артист менен жүрөм же таксист менен жүрөм дейт. Ок, антип айтпа. Таксист менен жүрсөң, 6 ай тозокко түшкөн менен барабар. Ал эми артист менен жүрсөң, 1 жыл тозокко түшкөн менен барабар. Антип айтпа, андай ойду башыңан ал сыргыт. Десе, келин молдо менен жүрсөмчү дейтимиш. Молдо менен жүрсөм, сразу да бейишке чыккын келип атабы дейтимиш. Бир казак менен кыргыз экөө талаш тартышып калды. Кыргыз айттыр казактарды, сен уятыңың аты жоо келе экенсиңер. Биздин боорсокту, боз үйдү, курутту, кымызды каттоодон өткөзүп ЮНЕСКОдан казактыкы кылып алсыңар.
сіздер қазақтар өзі сіздер біздікісіңер. Вот қымыз қырғыз деп ұйқашып атпай, не ғана қымыздыға тиішесіңер десе, бірінші шұбат пайда болған, шұбаттан кейін қымыз пайда болған, қымызды сіздер кейін қырғыздығы қылып алсыңар. Өзі қазақтығы ол депті. Осы жерде өке талашып атса, ештен бір өзбек жігіті келіп қалған екен. Сака кел. Бізде бір мұндай сұрау бар эле. Қымыз қырғыздығы же қазақтығы? Сен айткенле біз өкөз жөнө бирде тарқап кетейін десе, өзбек қарап тұрып, қазақтығы дейінсе қырғыз қапы болып қалады. Қырғыздығы дейінсе қазақ қапы болып қалады деп. О, қымыз қырғыздығы емес, қазақтығы емес. О, аттығы дейтіміш. Өзбек тілінде байтал, жылқы деген түсініктер жоқ.